кишертира келип алып, эми алыстыра кайрып атабыз. Өсүмдүктүн тамыры эле күчтүү болсо, анда үстүңкү бөлүгү сөзсүз түрдө ден соолугу бекем, жакшы болуп өсүп туруп, түшүм сөзсүз түрдө мол болот. Талаа жумуштары эрте жаздан башталганы менен дыйкандар азыртадан агрономдон кеп кеңеш сурап даярдык көрө баштады. Анткени адистердин көрсөтмөсү менен ишти баштоо мол түшүмдүн кепилдиги болуп саналат. Бул иштин көзүн билип, маселени дароо аныктай алганы үчүн Байдыйкандын башкы агроному Абдиназар Сариевди издеп келип кайрылгандар көп. Ошо агрономдук жактан бүт консультацияны алып турабыз да. Ошо негизинде түшүндүрүү жогору. Мына мурда 1 гектар жерден 3 тонна, 4 тонна жүк алган болсок, азыркы мезгилде 10 тоннадан жогору, 20 тоннага чейин алып аткан мезгилдер болуп атат. Ушул да ошо Абдиназардын чоң салымы да бизге болгон. Себеби биз өзүбүз кээ мезгилдерде ошо уруктун кандай мезгилде суу коюшу, кандай мезгилде удар беришине акылы жетпейт. Андан мындан консультация сурасак айтат. Абдиназар Сариев акыркы 20 жылдан бери агроном болуп эмгектенип келет. Байдыйкан компаниясына иштеп, дыйкандарга көмөк көрсөтүп келе жатканына 4 жылдай болгон. Каарманыбыз үчүн агроном бул жөн гана кесип эмес, ал жер менен дыйкандын ортосундагы котормочу сыяктуу сыймыктуу жумуш. Жер менен жердин составындагы микроорганизмдердин жашоосу, айлана чөйрө менен, айлана чөйрөдөгү түрдүү курт кумурскалар менен бүт бардыгы менен мындай байланышып иштейсиң да. Ошолордун жашоосун үйрөнөсүң. Алардын айлана чөйрөгө, дыйканчылыкка, топуракка кандай пайда келтирип атат, кандай зыян келтирип атат, бүт бардыгын ошолорду анализдеп, ошолорго карап туруп аракет жасап иштейсиң да. Ошолордун негизинде мен дыйкандар менен тынымсыз байланышта иштеп келатамын. Колуман келишинче өзүмдүн тажрыйбама, билимиме таянып, дыйкандарга дайыма пайдалуу бир кеп кеңеш айтып, анан ошолордун ийгиликке жетишкенин көрсөм, аябай өзүмчө мындай кубанамын да. Байдыйкан өз командасына ушундай тажрыйбалуу адистерди чогулткан. Абдиназар Сариев дагы өз ишинин устасы болгондуктан ал Айыл чарба министрлигинин алкоосуна арзыган. Дыйкандар каалаган учурда ушундай кесипкөй адистерге кайрылып жардам ала алышат. Бизде Байдыйканда 40тан ашык группалар бар. Ар бир райондун өзүнчө группасы бар. Ошол группаларда тынымсыз дыйкандар суроолор менен кайрылып турат бизге. Биз ошол группадан эле тиешелүү жоопторубузду берип турабыз. Ал эми өзүм Базар Коргон райондогу офисте жайгашкандыктан, ошол Базар Коргон, Нокен, Сузагы райондогу дыйкандар менен тыгыз байланышта иштеп, алардын ошол мүмкүнчүлүк болуп калганда, же болбосо талап болуп калган мезгилде эгин талааларына чейин барып, ошо жеринде кеп кеңештерин берип, дыйкандар менен ошо тыгыз иштеп келатам да. Байдыйкан Кыргызстанда айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө салым кошуп келе жаткан компаниялардын бири. Алар дыйкандарга айдап себүүгө керектүү жер семирткичтердин түрлөрүн, уруктар, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары, ветеринардык препараттар, зыянкечтерге каршы колдонулуучу органикалык курт кумурскаларды өндүрөт жана экспортко чыгарууда. Аны менен кошо Зумлион тракторлорун сатып, дыйкандарды айыл чарбага керектүү техника менен камсыздайт. Компаниянын Кыргызстан боюнча 7 ири агро дүкөнү жана 50гө жакын кампалары кызмат көрсөтөт. Дыйкандардын продукцияларын экспортко чыгаруу багытында дагы чоң жумуштарды аткарып келишет. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.